Саламатсыңарбы балдар. Биз бүгүн көркөмөндөр сабагынан натюрмортту сүрөттөп тартуунун иретин билебиз. Ал үчүн эң алгач балдар сүрөттөлө турган нерселердин формаларын, жалпы өлчөмдөрүн кагаз бетине жарашыктуу жайгашуусун аныктап, белгилеп керек. Тартып жаткан нерселерди тегиздик бетинде туура жайгаштырууда сөзсүз деңгээл сызыгын жана перспективалык түзүлүшүн тактап алуу зарыл. Перспектива жөнүндө алдыңкы сабактарда өткөнбүз, эске алгыла балдар. Тартылуучу сүрөттөгү эң жарык жана караңгы жерлерин аныктап алуу керек. Андан кийин салыштырмалуу акварель боёгу менен сууну көп колдонуп, түстөрдү кылдат, жеңил берсе болот. Боеп жатканда жарыктын жалпы таралышын эске алгыла. Нерсенин бетиндеги жарыктын көлөкөгө өтүшүн констрактуу сүрөттөп көрсөтүү керек. Идиш жана башка нерселерди түстөрүн жалпылаштырып, ишти жыйынтыктаса болот. Балдар, эми силерге тапшырма. Тематикалык натюрмортту тарткыла. Бул үчүн гуашь боекторун колдонгула. Гуашьты кантип туура колдонуу керек? Анча чоң эмес, глазурланган ак же боз керамика тактаны алгыла. Таякчанын жардамы менен керамикалык тактага топтомдо болгон идиштеги боектордон бир аз салгыла. Боекторду тактанын четтерин бойлото жайгаштырып, ортосун боекторду аралаштырыш үчүн бош калтыргыла. Жанына суу куюлган идишти койгула. Боектор аралаштыраарда кыл калемдерди суу менен нымдагыла. Идиш бүткөндөн кийин, иштериңер даярдап бүткөнүңөрдөн кийин боек болгон каттаны суу менен агызып жууп, губка менен, чүпүрөк менен сүрүп тазалап койгула.